Ассаламу алейкум, урматтуу казак боордошторум, урматтуу казак бийлиги. Мына 2 күндөн бери Казак Республикасынын территориясында тынчтык жок. Наразы болгон элдин акциясы бүгүнкү күнгө чейин жүрүп жатат. Бул закон ченемдүү көрүнүш. Дүйнө жүзүн каптаган пандемия оорусунан улам дүйнө жүзүндө баалар укмушудай өзгөрдү. Мына ошол баалардын өзгөрүүсүнө байланыштуу жер шарынын бардык жеринде ушундай тынчтык акциялары болуп жатат. Жана дагы боло бермекчи. Бүгүнкү күндөгү казак бийлигинин өз элине ок чыгарып, кыргын салышы бул өтө чоң жаңылыштык болуп калды. Мына ошондуктан азыр эмне керек бизге? Тынчтык керек. Эл менен бийлик бир компромисске келиши керек. Бизди эч качан сырткы күчтөр токтото алган эмес. Тарыхта казак эли өзүнүн тагдырын өзү чечип келген. Урматтуу Казак Республикасынын президенти Токаев Касым-Жомарт Кемелович, сиз тез аранын ичинде өз элиңизге ок атууну токтотуңуз. Кан төгүү менен сиз өзүңүздүн кадыр баркыңызды эч качан сактай албайсыз. Кыргыз казак бир тууган элбиз. Биздин тарыхыбызда биздин элибиздин күчтүү духун кан төгүү жолу менен эч ким сындыра алган эмес, токтото алган эмес, өчүрө алган эмес. Ошондуктан, урматтуу президент, сиз сыртка таянбастан ички өзүңүздүн элиңиз менен бирге болуңуз. Элиңизге таяныңыз. Элиңизден кечирим сураңыз. Элиңиз менен бирге болуп, кан төгүүнү токтотуңуз. Ок атууну токтотуңуз. Мына ошондо тынчтык орнойт. Саламатта болуңуздар, урматтуу боордошторум. Сиздерди терең урматтоо менен мен Калыбек Жапаров.